Science for me is like an art. Илим мен үчүн бул искусство. Кээде мен өзүмдү сүрөтчү катары элестетем жана күн сайын алдымда таза холст турат. Like blank canvas. My project is titled Correction of Oxidative. Менин долбоорум Казакстандагы заводдордо иштеген адамдардын кычкылдануу стрессин оңдоо деп аталат. Ал адамдардын тамактануусу жана ден соолугун жакшыртууга багытталган. Казакстанда эгер адамдар зыяндуу өндүрүштө иштешсе, аларга терс таасирлерди азайтуу үчүн сүт беришет. Бирок бул эффективдүү эмес. Биз көрдүк, полифенолдорго бай жүзүм гелин колдонгон топтун ден соолук көрсөткүчтөрү жөн гана жүзүм ширесин ичкен топко салыштырмалуу жакшырыптыр. But if, for example, for me, they are not so difficult or challenging. Илимде кыйынчылыктар көп, бирок мен андан коркпойм. Эгер илимде сенде ийгиликсиздик болбосо, демек сен чыныгы илим менен алектенбей элесиң. Жүзүм эң байыркы маданий өсүмдүктөрдүн бири. Аны миңдеген жылдар бою өстүрүшкөн. Анын баалуулугу даамында гана эмес, кабыгында жана данында чыныгы байлык жашырылган. Полифенолдор. Алар ден соолук үчүн маанилүү уникалдуу касиеттерге ээ. Полифенолдор бул табигый антиоксиданттар. Алар жемиштерде, жашылчаларда, мөмөлөрдө жана атүгүл жашыл чайда да кездешет. Бирок бай курамынын аркасында дал жүзүмдөн алынгандары акистик стресске каршы күрөшүүдө эң эффективдүү деп эсептелет. Бул стресс токсиндердин, булганган абанын жана башка зыяндуу факторлордун таасиринин клеткалардын жабыркашы менен байланыштуу. Полифенолдор организмге калыбына келүүгө жана коргонуу функцияларын чыңдоого жардам берет. Жүзүмдүн таң калыштуу касиеттери казакстандык окумуштуу Аялым Нургожинанын изилдөөсүнүн негизине айланган. Ал полифенолдор камтылган энергетикалык гель оор жана зыяндуу шарттарда иштеген жумушчулардын ден соолугун колдоого кандай таасир этерин изилдеп жатат. My project is titled Correction of Oxidative Stress in. Менин долбоорум Казакстандагы заводдордо иштеген адамдардын кычкылдануу стрессин оңдоо деп аталат. Ал жумушчулардын тамактануусун жана ден соолугун жакшыртууга багытталган. Казакстанда зыяндуу өндүрүштөрдө иштеген адамдарга зыяндуу таасирлерди азайтуу үчүн сүт беришет. Бирок бул натыйжалуу эмес. Ошондуктан биз полифенолдордун концентраты камтылган гель мындай шарттарда иштеген адамдарга жардам берер, бербесин текшергүбүз келет. And now we wanted to check our grape polyphenol concentrate to see if this have or not some effect on people who work there. Казакстанда көптөгөн заводдор бар. Демек зыяндуу таасирден жабыр тарткан жумушчулар да көп. Менин долбоорум фосфор менен ууланууга байланыштуу. Бирок өлкөдө ошондой эле уран казып алуу жана башка өндүрүштөр да бар. Алар жумушчулардын ден соолугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Менин максатым бул адамдарга кантип жардам бере аларыма жолдоо. See what I can do for them. Илимпоздордун тобу сары фосфор жана фосфор камтылган продукция өндүрүлгөн заводко дайыма барып турушат. Бул ишкана жумушчулардын иш шарттарын жана ден соолугун жакшыртууга багытталган илимий изилдөөгө катышууда. Бул заводдо миңдеген адамдар эмгектенет. People from the factories who work with the phosphorus every day. Биз күн сайын фосфор менен иштеген завод жумушчуларынын кан үлгүлөрүн алдык. Ошондой эле алардын ден соолугу тууралуу маалымат алуу жана көйгөйлөрүн аныктоо үчүн сурамжылоо жүргүздүк. Андан соң жумушчуларды эки топко бөлдүк. Now which like problems, and now then after that they divided into two. One group they used. Биринчи топко полифенолдор камтылган жүзүм гелин колдонууну сунуштадык. Ал эми экинчи топ кадимки жүзүм ширесин ичип жүрдү. Экөөнүн ден соолук көрсөткүчтөрүн салыштырып, концентраттын натыйжалуулугун баалоону максат кылдык. When we saw like their blood samples when we first came there, it was not so good because a lot of people they had oxidation. Алгач кан анализдерин изилдегенде көпчүлүгүндө кычкылдануу стресси байкалган. Стресстин деңгээлин аныктоо үчүн ар кандай лабораториялык жабдууларды жана ыкмаларды колдондук. Now we are on the second year of my project, and it's just we finished all samples are. Азыр долбоор экинчи жылынын үстүндө иштеп жатат. Биз бардык кан үлгүлөрүн чогултуп бүттүк.
жана анализдердин жыйынтыктары колубузда. Алардын негизинде байкасак, полифенолдор гелин колдонгон топтун ден соолук көрсөткүчтөрү кадимки жүзүм ширесин ичкен топко караганда жакшыраак болгон. Comparing to the group who didn't, who just took grape juice. Here we have the vacuum emulsifier. Бул суюктуктарды аралаштыруу үчүн колдонулуучу вакуумдук эмульгатор. Is mixing. Анын ичинде суюктар бир тектүү абалга келгенче аралаштырылат. Here we have Андан кийин стерилдештирүүчү резервуарга түшүп, керектүү температурага чейин ысылат. Андан соң өнүм таң актоочу жабдууга жөнөтүлөт. and it goes after that to that packaging machine. The production ability of our facility is 8,000 sachets. Биздин ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугу күнүнө 8000 сашени түзөт. And we are planning Жылдын аягына чейин өндүрүш көлөмүн күнүнө 12000 сашеге чейин көбөйтүүнү пландап жатабыз. per day by the. Эми мен сизге процесстин кантип жүрөөрүн көрсөтөйүн. So let me show you how Даяр өнүм бул резервуарга түшөт. Андан соң таң актоочу жабдууга жөнөтүлөт. the tank, and after that it goes to packaging machine. Here we have our final product, which is Жүзүм биздин ишканага Казакстандын түштүк аймагынан, Түркстан облусунан жеткирилет. Биз өндүрүш үчүн жүзүмдүн кабыгын жана уругун пайдаланабыз. Түзүлгөн кошумча продукт жүзүм ширеси да колдонулат. Ушул же кийинки жылы биз Казакстанда сатууга чыгуу пландарын карап жатабыз. Бирок жакынкы келечекте дүйнөлүк рынокко чыгууга кызыктарбыз. Кытайдан тапшырыктар түшө баштады. Жакынкы чыгыш өлкөлөрү да биздин өнүмгө кызыгышууда. countries are also interested in our product. Эл аралык изилдөөлөр көрсөткөндөй, көмүр шахталарынын же химиялык заводдордун кызматкерлеринде олуттуу оорулардын пайда болуу тобокелдиги жогору экени байкалат. Жана алардын өмүр узактыгы бир нече жылга кыска болушу мүмкүн. Аялым Нургожина жана анын командасынын изилдөө жүргүзүүдөгү максаты жумуш шарттарынын ден соолукка тийгизген зыянын азайтуунун жолдорун табуу. Окумуштуулар өздөрүнүн продуктысы кычкылдануу стрессинин деңгээлине кандай таасир этерин текшербестен, коопсуз жумуш шарттарын түзүүнүн маанилүүлүгүнө көңүл бурууну да каалашат. Бул зыяндуу өндүрүштөрдү тамактануу стандарттарын кайра карап чыгууну да камтышы мүмкүн. The first step is to see how we can help to Биздин биринчи кадамыбыз Казакстандагы бул заводдо иштеген адамдарга кантип жардам бере аларыбызды түшүнүү. and if we see good results, we Бул can кичинекей help ишкана жөнүндө сөз болгон жок. Бул чынында эле ири завод. Эгерде жакшы натыйжаларды көрсөк, бул маалыматты башка ишканаларга жана мамлекеттик органдарга бөлүшүп, айрым эрежелерди өзгөртө алабыз. grape polyphenol extract, but Мисалы, сүт берүүдөн баш тартып, адамдарга башка чечимдерди сунуштай алабыз. the nutrition of people. Бул чечимдер жүзүм полифенол экстракттарын гана эмес, зыяндуу өндүрүштө иштеген кызматкерлердин тамак ашына витаминдерди кошууну да камтышы мүмкүн. And we will publish them in the big journals, in the journals with big impact factor. And people, like for example, scientists from other Эң негизгиси бизде буга чейин эле натыйжалар бар. scientists from Kazakhstan Жана аларды жогорку цитатасы бар илимий журналдарда жарыялайбыз. for the hazardous factories. Башка өлкөлөрдөгү кесиптештерибиз казакстандык окумуштуулар бул изилдөөнү жүргүзүп, полифенолдордун зыяндуу өндүрүштөрдө иштеген кызматкерлерге тийгизген таасирин текшеришкени көрө алышат. See the results and add something to Алар натыйжалар менен таанышып, ойлонушу мүмкүн. Балким биз да муну текшеришибиз керек, же өз долбоорубузга ушуга окшош нерсени кошушубуз керек. between their Себеби илим бул окумуштуулардын жана алардын изилдөөлөрүнүн натыйжаларынын чоң тармагы. another scientist is doing. Эгер биз муну бул жерде жасап жатсак, мен ишенем, башка бирөө башка өлкөдө дүйнөнүн башка бурчунда ушундай ишти жасап жатат. Эгерде натыйжалар окшош болсо, бул долбоордун ийгиликтүү экенин жана туура багытта бара жатканын тастыктайт. Like steps for something better. Фосфор заводунун кызматкерлери кабыл алып жаткан полифенолдорго негизделген гель Акмола облусундагы ишканадан чыгарылат. Бул жерде ар бир партия жөнөтүүлөрдө мурундукка текшерилген лабораторияда бар. Өндүрүлгөн гель табигый ингредиенттерден турат жана курамында шекер жок. Мындан тышкары анын курамында таурин жок. Бул зат көбүнчө энергияны күчөтүүчү эффект үчүн кошулат. Бирок аны узак убакыт бою колдонуу ден соолукка терс таасирин тийгизиши мүмкүн.
I told about oxidative stress, which occurs in people who work. Мен фосфор жана башка заводдордо иштеген адамдарда пайда болгон кычкылдануу стресси жөнүндө айтып бергем. Бирок бул нерсе чынында ар бирибизде кездешет. Экологиялык көйгөйлөрдүн, жабдыгуунун же сапатсыз сууну ичип алсак да, нормалдуу шартта тегерек формага ээ болгон клеткаларыбыз бул факторлордун таасири астында өзгөрө баштайт. It's round, but now after that, after some stress, after some ecological, and maybe you just drink some bad water. Клеткалар өз иштөө механизмин өзгөртөт. Бул кычкылдануу стресси деп аталат. Ал бардык клеткаларыбызда пайда болот. Жана биз иштеп чыккан жана изилдеген полифенолдор клеткаларды нормалдуу формасына жана ден соолугуна кайтып келүүсүнө жардам берет. These polyphenols, which we produced, which we studied, they can help to make the cells. Биз кычкылдануу стрессин азайтууга илимий жактан далилденген жардам берүүчү жүзүмдүн полифенолдорунан гель өндүрөбүз. Азыр биздин ишкана тексттик режимде иштеп жатат. Биз жабдууларды жана бардык процесстерди текшерип жатабыз. It's working in technical condition because we are just checking our machines and everything like this. And after that, we have plans to make it bigger. Келечекте өндүрүштү кеңейтүү жана балким жаңы продукцияларды кошуу пландарыбыз бар. Илим ар дайым узак процесс, жыйынтыктарды көрүү үчүн көп убакыт талап кылат. Биз баштаган кезде долбоорубуз акыркы этапта болчу. Бизде полифенолдор камтылган жүзүмдүн ширеси бар болчу. Бирок буга чейин окумуштуулар анын эффективдүү экенин аныктоо үчүн чоң иштерди жасашкан. Whole way to see does it work or not. Аялымдын үй бүлөсүндө көптөгөн дарыгерлер бар жана бул анын кесип тандоосуна чоң таасир эткен. Ал өзүн биомедицинага арноону чечип, илимий изилдөөлөрдү практикалык чечимдер менен айкалыштырып, адамдардын ден соолугун жакшыртууга жардам берүүдө. I never dreamt to be a scientist from since childhood. Мен эч качан окумуштуу болууну кыялданган эмесмин. Бала кезде мугалим, же балким сүрөтчү, дизайнер, же ушул сыяктуу бирөө болсом деп кыялданчумун. Бирок мектепти бүткөндөн кийин апам мага биология жана химия боюнча экзамен тапшырууну сунуштады. Мен анын кеңешин аткардым жана даярдоо жылы мага абдан оор болду. Анткени биология менен химия эч качан менин сүйүктүү сабактарым болгон эмес. I was never into biology or chemistry, but after foundation year I could change my faculty, but I didn't want because I Даярдоо курсунан кийин факультетти алмаштырсам болмок, бирок мен каалаган жокмун. Анткени бул менин жолум экенине ишендим жана бул багытта өнүгүүнү чечтим. Enjoyed being on a stage to dance, to perform some theatrals. Бала кезде сахнага чыгып, билип, театрда ойногонду жакшы көрчүмүн. Жана азыркы ишим менин балалык кыялдарымдын бирине окшош. Дээрлик ар ай сайын менин долбоорум жөнүндө айтып берүү же интервью берүү көпчүлүктүн алдына чыгууга чакырып алам. Ошондуктан балалык кыялдарымдын бири ишке ашты деп ойлойм. So I think that one of my dreams came true. Аялым үчүн анын кумарлары саякаттоо жана фортепианода ойноо, кайрадан күч топтоонун жолу. Алар тыгыз иш графигинен алаксып, өзүнө убакыт табууга жардам берет. Интенсивдүү иш мезгилинде команда кечке чейин жана дем алыш күндөрү да иштейт. Бирок кадимки график менен иштөөгө мүмкүн болгон тынч мезгилдер да болот. Илимде маанилүү нерсе иш белгилүү убакыт алкагына сыйбай турганын түшүнүү. Эксперимент жумуш күнү бүттү деп токтоп калбайт, дейт аялым. Science for me is like an art, and sometimes. Илим мен үчүн бул искусство. Кээде мен өзүмдү сүрөтчү катары элестетем. Жана ар бир күн менин алдымда ак барактай болуп турат. Бул менин лабораториялык ишим. Ал жерде мен өз долбоорлорумду ишке ашыра алам. Биздин иште дүйшөмбү же жума деген күндөр жок. Ар бир күн уникалдуу. I think that there are a lot of challenges in science,
but if, for example, for me, Илимде кыйынчылыктар көп, бирок алар мага коркунучтуу сезилбейт. Анткени аларды жаман нерсе катары кабыл албайм. Эгер сен илимде катачылыктарга туш болбосоң, анда сен чыныгы илим менен алектенбейсиң. Good science at all. My biggest goal as a scientist is to do my job well, so to pursue my. Менин илимпоз катары негизги максатым өз ишимди жакшы аткаруу. Долбоорлорумду илгерилетүү, илимий идеяма кармануу. Think about being a world leading scientist. Мен дүйнөлүк илимде лидер болууга умтулбайм, бирок ар бир кадамым алдыга жылуу жана ушул тармактагы өнүгүүгө кошкон салымым деп эсептейм. In this field. Изилдөөчү аялым Нургожина өзүнүн пландары жөнүндө токтоолук менен айтып берүүдө. Ал ураандарды көтөрүүгө умтулбайт, бирок ишенимдүү жана пландуу түрдө маанилүү илимий ачылыштарга жетүүдө. Быйыл аялымдын командасы жаңы гранттарга арыз берет. Анын ичинде химия терапиядан кийин дарыланган бейтаптарга багытталган изилдөөлөр. Алардын канында күчтүү кычкылдануу стресс байкалууда жана аялым кесиптештери менен полифенолдордун терс таасирин азайтууга жардам береби деп текшерүүгө аракет кылууда. Алгачкы эксперименттер үмүт берчү жыйынтыктарды көрсөттү. Азыр команда клиникалык сыноолорду ооруканаларда өткөрүүгө өттү. Эгерде жыйынтыктар тастыкталса, бул химия терапиядан кийин адамдардын ден соолугун калыбына келтирүү жана алардын жашоо сапатын жакшыртуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Our collaboration with the government is crucial because all money which we Биздин мамлекет менен кызматташтыгыбыз негизги ролду ойнойт. Биздин изилдөөлөргө жана ар кандай долбоорлорго алынган бардык каражаттар мамлекеттен келип жатат. Казакстанда көпчүлүк илим жок деп эсептешет, бирок чындыгында илим бар. Жана ал мамлекеттин чоң колдоосу менен активдүү өнүгүп жатат. And also, it also comes for young scientists because, for example, for this facility, we are just members of 5 people who could make it build and. Атап айтканда, бул колдоо жаш илимпоздор үчүн өтө маанилүү. Мисалы, биз болгону 5 адамдан турган топ болчубуз. Ал эми Европа же Америка сыяктуу башка аймактарда мындай ишкананы жаш илимпоздорго түзүү кыйыныраак болмок. 2 жылдын ичинде биз заводду ишке киргизе алдык. Бул биз үчүн мыкты жыйынтык. For all of us. Быйыл илимпоздордун командасы өздөрүнүн изилдөөлөрүнүн жыйынтыктарын Италияда өткөн микробиологияга арналган чоң конгрессинде сунушташты. Казакстандык илимпоздор дүйнөнүн бардык жеринен келген кесиптештери менен тажрыйба алмаштырышты. Бул изилдөөнүн потенциалы өтө чоң жана ал зыяндуу өндүрүштөрдө иштеген жумушчулардын эмгек шарттарын жакшыртууга жана жашоосун узартууга жардам бере алат деп белгилешти чет өлкөлүк илимпоздор. For this factory itself, we have demand from China, from UAE. Бизде Кытайдан жана Бириккен Араб Эмираттарынан суроо талап бар. Жана биз алар менен кызматташкыбыз келет. Бирок изилдөөлөр үчүн грант алуу максатында эмес. My way as a scientist just started, and now I just understood what I want to do, and because. Менин илимпоз катары жолум жаңы гана башталды. Азыр мен эмне кыла аларымды жана эмне үчүн умтулуум керек экенин түшүнүп жатам. Мен долбоорумду улантууну, бул ишкананы өнүктүрүүнү жана команда катары өсүүнү каалайм. Биз көбүрөөк изилдөөлөрдү жүргүзүп, жаңы идеяларды жана гипотезаларды текшергибиз келет. Hypotheses which we can see and check them. Аялым Нургожинанын долбоору жумушчулардын эмгек шарттарын жакшыртууга багытталган жана өндүрүштөгү коркунучтуу таасирлерге күн сайын дуушар болгон жумушчулардын кычкылдануу стрессин азайтууга арналган. Бул изилдөөлөр жумушчуларды зыяндуу факторлордон коргоого мүмкүндүк түзөт. Бул чечимдер эмгек коргоо боюнча мамилени өзгөртүүгө алып келип, жумушту азыраак ооптуу кылып, жумушчулардын жашоосун узартууга жана сапаттуу кылууга шарт түзүшү мүмкүн. Өнөр жайдагы эң олуттуу маселелердин чечимдери дүйнө жүзүндө колдонулушу мүмкүн. Аялым Нургожина Казакстандык илимдин жүзү. Бул жаш илимпоздордун мууну адамдардын жашоосун илимий ачылыштар аркылуу чындыкка айландырууну көздөйт.